Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Мен өзүм келип көрөйүн дедим да, Айыл банк менен РСКга тапшырма бергенбиз. Биздин ишкерлерге ыңгайлуу шарттарды түзүп берүү боюнча. Азыр мына налоговый инспекциянын начальник управлениясы отурган экен. 3 күндөн кийин регистрация болбойт. 3 секундтан, 3 мүнөттөн кийин силер жазашыңар деген. Автоматтык түрдө да. Биз урматтуу коллегалар, мына 1-июлдан баштап барыңыздар бирдиктүү салык системасын иштеп атканын көрүп атасыздар. Патенттердин ордуна мына индивидуальный предприниматель болуп иштей баштайсыңар. Мен эми бул жерден мага данныйларды берген жок. Бир магазин, бир киоск канча соода кылат күнүнө деп. Биз сиздер менен сүйлөштүк, мына 15 миллион сомго чейин биз вообще сиздерден бир да салык албайбыз. 15 миллиондон 30 миллион сомго чейин биз 0,5% алабыз салыкты. А 30 миллиондон 50 миллионго чейин 1% алабыз салыкты. Анан биз ушу Айыл банк менен РСКга бөлөк банктардан дагы суранып атабыз. Атайын платформаларда, атайын ушул эркиндей приложенияларды биздин телефондорго коюп бериңиздер. Азыр тез аранын ичинде бүтүрүңүз, ККМда дагы ушунун ичинде болсун, элдерди кыйнабагандай болот. Анан салык учетунда, бук учетундагы ушул жерде баарын алып барса болот деген биз тапшырмаларды бергенбиз. Ушунун нерсеси менен сиздер колдоно турган болсоңуздар, бизге дагы турмушту бир топ жакшылаткантасыздар да. Мына көчөгүнү көрдүңүздөр, колунда жок кишилер биз 100 000 сомдон бердик эле, 12.800 семьяга. Алар 71 000 кишини жумуш орду менен камсыз кылып атышат. Ошолордун баары тең бизнес менен алек болуп кетти. Биз балык эле бере бербей, балык кармаганды дагы үйрөтүп атабыз. Ар бири ушу бирден, экиден машинка сатып алып аны иштетип атышат. Бирөө кичинекей нан жаап атат, бирөө таксист болуп атышат. Биз ошолордун баарына безналичный расчетко киргизип, мындан ары да кете беребиз. Мына биздин зарплатаны берип атканыбыз эле көлөмү 120 миллиард сом болду. Мына көчөгүнө пенсияны көтөрүп атабыз. 3 жылдын ичинде 60 миллиард сомду пенсиялык фондко бердик. Ар бир айда ар бир пенсионер жок дегенде 3 000 сомго көбүрөөк пенсия ала баштаган. Азыр мына 1-октябрдан баштап аны дагы айрымдарын 1-июлга жылдыргыла деп урматтуу президентибиз бизге көчөгүнө тапшырма берди. Биз 419 000 кишини баары тең 7 000 сомдон өйдө пенсия ала башташат. Пенсионерлердин баары мына сиздердин клиенттериңиздер. Биз алардын баарын дагы безналичный расчетко өткөзөбүз. Азыр эле мына Каяттан Бишкек финансылык чоң форумунан келатам. Аларга да айтып атам. Быйыл эмдиги жылы бизде безналичный расчеттун баары телефон аркылуу соода кылгандар, карточкалар аркылуу соода кылгандын көлөмдөрү кескин түрдө көтөрүлдү. Биз ой боюна койбойбуз. Банктарды баарын тең ушу безналичный расчетко өткөзөбүз. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мына Алматага барыңыздар. Алматы шаарында 400 000 контрольно кассовый машина. Бир эле Алматы шаарында. Бүт жердин баарында электронный счет фактуралар. Алматыда бир да дүкөн мына брендовый көйнөктү жөн эле ткань деп сата албайт. Бүт учеттун баары ордуна коюп койду. Өзбекстанда койду, Кытайда да коюлду, Тажикстанда коюп атышат. Мына биздики эле калды. Биз ошондуктан көрүп турушубуз керек. Товардын каяктан кирип атат, эмне кылып атат. Мына биз контрабанданы жоюп атабыз, ОПГны жоюп атабыз, коррупцияны жоюп атабыз. Бирок ошонун баарына тең сиздер да бизге жардам бериңиздер керек. Сиздерден биз ушу мына такыр эле салык төлөбөсөңөр да кимден алдыңар, ошону бизге айтып койгула деп атабыз. Биз ошондон мына цифровой форматка өткөндө былтыр мен декабрда атайын бардым. 15-16 декабрь болуп калган. Налоговый инспекцияга барып, канча счет фактура жазылды, кайсы объемда деп барып текшерип көрдүм эле. 5 триллион 286 миллиард сомго электронный счет фактуралар жазылыптыр. Ар бири кыймылдаптыр. Биздин логиканы сиздерге айтып коеюн. Бүт Кыргызстанды биз виртуальный склад катары карап атабыз. Кыргызстанга кирген товардын баарын көрөбүз. Бири-бириңерге сатсаңар электронный счет фактура менен, а биздин жарандарга сатсаңыздар, анда контрольный кассовый машина менен чыгыштаганды көрүшүбүз керек. А бизден Россия, Казакстан бөлөккө сатып атканын баарын электронный счет фактура менен сатып берсеңиздер болот. Эми бул Айыл банк азыр баштап сиздерге ыңгайлуу жактарын карап атат. Дагы бир айдын ичинде муну жаңылап, жакшыртып,
ордуна коюп, анан жана сиз айтып аткан услугалардын баарын ошо бир айдын ичинде бүтүргүлө. Мына баарыңар бириксеңер 220 киши болчойгон зарплаталардын баарын алып атасыңар. Бизге мындай аябай жөнөкөй керек да. Бир эки деп эле бүттү. Ошону менен биз ичине регистрациясын да алышыбыз керек. Салыгыбыздын баарында бул учетубузду дагы ошол жерде жүрүш керек. Анан биз соода сатык кылганда дагы телефон менен жасаганда аягына чыгарышыбыз керек да. Эми башталып атасыңар, башталышыңар орустар айткандай первый билен комон болбосун, астыга жылып кете бериңиздер. А сиздерге болсо биз шарттарды мындан ары дагы түзүп беребиз. Көчөгүнө урматтуу президент айтты, 2030 жылга биздин ички дүң продукциянын көлөмү 30 миллиард доллар болуш керек деп. Азыр мына биздики 13 миллиард, 13,5-14 миллиард доллардын тегерегинде. Соода сатык мына көбөйүп атканын көрүп атасыздар да. Мындан ары дагы соода сатык токтобой көбөйөт, бирок биз дагы кичинеден ошо мына безналичный расчет менен астыга жылып кетишибиз керек. Иштегиле, биз дагы көргүлө, сиздердин болсо соода сатыгыңар көбөйө берсин, кирешеңер көбөйө берсин. Анан көчөгүнө мына 400дөн ашык пенсионердин пенсиясын көтөрүп атабыз. Ошолордун баары сиздердин салыгыңыздардын эсебинен болуп атат. Мындан ары дагы сиздердин ийгилигиңиздерге биз көмөктөшүп болуп жүрө берели. Рахмат, Бөдөрүстөн чыккар.